Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар жана досторум. Эми мындан ары дагы ушу Ташчекингти жана бизди колдоп аткан баардык өзүмдүн күйөрмандарыма, колдоочуларыма салам айтам. Кичине маалыматты айта кетейин. Мынакей канча бир 3 жума, 1 айдан бери казино менен алпурушуп жүрдүк, достор. Ошо менен бүт ойлорубузду айтып, элдерге түшүндүрүп, Кудай буюрса, анан тилектешмин биздин депутаттар, демилгечи топ, президент ошо казинону кайра артка тарттырат деген жакшы пикирдебиз. Эми баарыбыз дуа кылып туралык. Колдон келген бүт иш аракеттерди, ишараларды толугу менен жасадык. Ошо менен жалпы ошо Кыргызстанда казиного каршымын деп аракет кылган балдарга да ыраазычылык билдирем. Рахмат, активисттерге да ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргызстандыктарга да ыраазычылык билдирем. Ушуну жаман кесепеттери, жаман иштери, зыяндыгын көп айттык. Ушу тууралуу сиздерге маалымат бердим. Рысбек Эргешев досум, кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Оштосуңбу же Бишкектесизби? Папашага салам айт. Эми бүгүнкү чыккан иш аракетибиз албетте бир саясаттан ары болуп, оолак болуп, бир эс алалык, башка иштерди деле кылалык деген ойдобуз. Бирок улам бирөөсүн бүтсөң, улам бирөөсү жанынан чыгып калат. Андан мурун мен өзүмдүн теңиз бөлтүрүк тууралуу маалыматтарды жана иштерди алып барып атпадык белек. Ошону мынакей Советский Памфилов көчөсүнүн кесилишинде, валейкум ассалам, кесилишинде Орион деген бизнес-центр бар, аябай чоң. Эми ал бизнес-центрине кирбейт Орион. Бөркүңөрдө көрүп койгула. Анткени эмнеге мен аны айтып атам? Мен Астанада иштеп көргөм. Бизнес-центрине киргендер кайсылар? Бөлтүрүк күчүктөр алга дейт. Кирбейт ал дагы. Азыр барып биз да офис издеп атабыз, штаб. Кыймыл, жаңы кыймыл дегенге штаб кылып. Анан мындай да мекендештер. Барып сурасам, охранниктен уже көчүп келди дейт бөлтүрүк. Эми мен сиздерге улам ушу 10 мүнөт сайын бир 20 мүнөткө жакын чыкпаганга аракет кылам. Силер дагы өзүңөрдүн оюңарды айтсаңар. Азыр атадан калган мурас деп мен бир 5-3 жыл мурун айткам ошону. Ошондой жана көчмөндөрдөн калган мураспы. Ошонун негизинде офис снимать этип уже көчүп келишти. Соня эже, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Умар, алейкум салам Акжолтой мырза, ишиңизге ийгилик дейт. Умарбай, ушуларды бөлүшүп, албетте чогуу жардам бергиле. Эми ойлогула. Ал Ориондун 1 чарчы метри ижарага алсаң $20 эсепте. Ошо кумтөр бул жерде президенттин башын конкретно айлантты да. Бул тууралуу дагы уже ККМБга азыр арыз жазып, арыз аркылуу кайталабыз. Өзүңөр ойлосоңор, айына алейкум салам, Нарис, кандайсың? Мояка кошулуп чыгасыңбы? Белги берип койчу, если чыксаң ушу тууралуу да кичине кошпойсуңбу? Сен тиги далил, фактылар бар да, мен бул аренда тууралуу сүйлөп эл кичине көбөйсүн, көбөйгөндөн кошулам десең кошулбайсың. Анан мен сага суроолорду берейин, а сен болсо жооп бер, Нарис, ойлонуп туруп. Соня же жазып атат. Соня Калемалиева, $80,000 үй эле сатып албайт беле же андай? Эми ошодо же андайга келбейт ал. 80 миң эмес, мейли 1 миллионго 1 жылдыкка укмуш офис ижара алып туруп, мамлекетке өткөрүп берип койсо болот да. Азыр мынакей өзүңөр уккула. Анан ушул жерге тез комментарий жазып, достор, мындай обратный связьга чыгып турсаңар, ошондо бизге дагы кошумча акылыбызга акыл, кайра иш алып барганга иш болот да. Мадумаров дыйкандардын, шопурлардын талабын талашып жаман көрүндү. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Мадумаровдун кылып атканы, Акунбай агайым, сизге сиз ошо кишисизби билбейм же Акунбай Акунбек деп коюп турсуң. Мен мындай айтайынчы, Мадумаров көтөрүп аткан, достор, кечирим сурайм.
мен антимонополияда орун басары болуп иштеп атканда бул эмнеден стык чыкты азыр Мадумаров менен Ташиевдин ортосунда. Бул жер семирткич тууралуу. Мадумаровдун айтып аткандары чындык, өкмөттүн айтып аткандары жетип атат деген бул жалган. Бул бир деп коюңуз. Экинчи, жанагы жер семирткич көп бөлүгү 80% ошо Өзбекстан мамлекетинин Фергана деген шаарынан чыгат. Же айылбы? Ошол жерде бир кыргыз абсолютный договор түзүп алган. Жер семирткичти Кыргызстанга ким алып кетет десе, ошол аркылуу гана алып кетет. Ошону мен Мариповго айтып, ошондон ыстык чыгып биз жумуштан алынганбыз да, ошолордун бири. Анан ошо абсолютный договорду алмайынча ал азыр Акылбек Жапаровдун колунда түз премьер-министрге чалып Өзбекстан. Ошону алмайынча бул жер семирткич өз убагында келбейт, бул 2 деп койгула. Себеби анткени бирөө 10 тонна ала алат, бирөө 100 тонна ала алат, бирөө 1 тонна ала алат. Ошону любой кыргыз барып алса, бат убагында жаздын бир күнү 1000 күнгө тете дейт достор. Ошону жокко чыгарыш керек ошодо. Ошондо ар бир дыйкан өзүнө өлчөлүү ала алат. А бул жерде мындайча айтканда монополист да ошону Кыргызстанга алып келген киши. Ошону жокко чыгарыш керек. Анан айтпадым бул. Эми достор, бөлтүрүктүн аренда алган эмесине келелик. Bir айга 80 000 долларга аренда төлөйт. Элестетип көргүлө, 80 000 бул. Кана комментарийга жазгылачы, азыркы курс менен 80 000 доллар канча миң сом болот экен. Силерде оюңарды айткыла. Андан кийин 1 жылга ушу 80 000 айланганда 920 000 доллары элестетип атасыңар, 1 миллион доллар 1 жылга кетет. Ушу туурабы? Ушундай саясий көз караштан, экономикалык көз караштан, мекенчил көз караштан, патриоттук көз караштан ушу туурабы? Ал сенин, менин акчабыз Конституцияда толук жазылып турат. Алтын, көмүр, суу бул элдики деп. Мамлекеттики дагы эмес. Жеке менчик дагы эмес, бул элдики деп турат. Сенин, менин, биздин акча. Эми өткөндө президент Садыр Жапаров айтты, примерно бир 20 жыл, 23 жыл дагы иштейбиз депчи. Эми элестет 20 жылга эле алдым. 20 жылга ижаранын эле пулу 19 миллион 200 000 доллар болот экен. Мындай башты иштешип туруп кошуп көрсөң бул эмне деген акча? Эмне деген тыйын? Кана жазбайсыңар достор, 80 000 долларды көбөйтпөйсүңөр, канча болот экен сом менен? Муга эмнеге чычалап айтып атам? Айтсам көп айтып атпай, ак жол аны эмне кыласың? Аренда төлөш керек, офис төлөш керек. Бул жок, бул деген өтө ыплас жана өтө бөлтүрүктүн айтымында мен эми ушундай эле представлять этип атам да, бөлтүрүк президентке эмне деп айтты? Улуу коноктор келет, мыкты инвесторлор келет, ошолорго келгенде офисибиз начар болсо эмне болот дей. Андай болбойт эч качан. Жаман болсо да өзүңдүн мамлекетиңе пайда келтириш керек. Мисал үчүн айына 80 000гечи жеке Ташчекингдин негиздөөчүсү гана долбоордун проекттин балдарын менен 80 000 долларга жазында 50 000 көчөт тиге алат экенбиз. Элестеткиле. 500 айына коляска сатып берсек болот, жанагы бейиштин балдары деп коебуз го, өзгөчө балдар, ошолорго. Өзүңөр ойлоп көргүлө. Чек-арага бир 80 000 долларга айына, бир айындык эмесине жакшы даже 10 бронированный машина алып берип турсаң болот ай сайын. Мен мисал келтирип айтып атам. Бир мектепке 5 000ден 4 000ге чейин китеп, 10 мектепте ай сайын жаңы чыккан мыкты сапатта китептер менен камсыз кылсаң болот. Эми андай айтып отурса көп, силерге да айтып атпайм, силер да кошулуп жазгыла. Мисалы 80 000 долларга эмне кылса болот? Ошон үчүн бул өтө жаман нерсе болуп атат мекендештер. Ошон үчүн сиздерден айтып, бул нерсени айтып, эртеңде барып түз эфирге чыгабыз ошол жерден по факту. Аяка бүт ошо бөлтүрүк мырзанын толугу менен өзүнүн шайка-лейкалар ошол жерден офис неме айтып алыптыр.
Сан Саныч жазып атат. Так не должны относиться у народных денег дейт. Албетте, Сан Саныч, бул туура эмес, өтө туура эмес, өтө кылган иштери. Анан аяктагы азыр бардак, Кумтөрдө бардак, Кара Кечеде бардак, бүт жерде бардак болуп атат, мындайча айтканда. Баары келип алып, жанагы феодалдык негизде иш башкарып атат. Мен келдим, бүттүм, мен өзүм билем деп. Мурунку жакшы иштеп аткан, мыкты иштеп аткан, кесипкөй адистерди жумуштан алды. Мурунтан бери иштеп аткан ошол жерде кыргызстандык ишкерлерди жумуштан алып, жеке компаниялар Кыргызстанда, мисалы үчүн, бирөө сүт жеткизчи, бирөө тетик жеткизчи, бирөө солярка, ошолордун баарын көбүн алып, чет мамлекеттен өзүнө бурмалап атат. Бүт баарын өзүнө отметка алдырып, өз жагы менен иш алып барам деп. Бул да жакшы эмес, достор. Ошон үчүн пункттордо өткөндө шарикти, жанагы гендерди майдалаган темир шариктер болот го. Ошолорду элестеткиле Монголиядан заказ берип атат. Өзүбүздөн Кыргызстандан чыгат, например. Ошондой эле көп жерде маселе, мекендештер. Ошон үчүн мунун баарын деген жалгыз кыла албайбыз, силерде да жардам бергиле. Жакында эме алабыз, офис, ошол жерден иш алып барабыз. Сан Саныч кайра жазып атат. Никакого отчета нет, все у них открыто, так не должно быть. Скрыто дейт. Албетте, анын баарын ачыш керек. Бул дагы ошо бара-бара алып саясий чыңалууга алып барат, достор. Ошон үчүн стабильный ошол жакта иштеген балдар айтып атат мындай. Мурун бүт тетиги дагы, тамак ашы дагы, иш дагы бүт мындай өз убагында болчу дейт. Азыр кээ бир нерселер жок, кээ бирөө келбейт. Аякта теңиз уулу Алмаз деген баласы жүрөт. Бүт жана буровой техникаларды башкарып, Тимур Кокеев бөлтүрүк деп атын деле жатпайбы дейт. Албетте, атында атасы койгон керек, атысына деле алышылбайлык, бирок жакшы эмес, мекендештер. Ошон үчүн ар бирөөбүздүн бүт мындай бир эле сөз менен айтайынчы, албетте Кумтөрдү өзүбүзгө чыгардык деп атат. Бүт Кумтөр менен байланышкан соода саттыктын баары Кыргызстандан чыккан, өзүбүздү өндүрүштү колдош керек болчу. Анан өзүбүз жасай албаган нерсени башка мамлекеттен алыш керек. Анан бирок ошондо дагы, мисалы үчүн, трактордун жана гусеницасы бар го, ошону алып башка жерден алсак, бизде чыгаргандарды эсептеп чыгып келип айтыш керек да, сурап. Силер ушуларды чыгарып атасыңар, башка тетик. Момдайды чыгара аласыңарбы? Биз финансировать этип колдошук десе, алар айтат, бизге момдай финансировать этсеңер, жаңы мындай тетиктер болсо, биз ошондо муну чыгара алабыз. Ошолорго биздин мамлекеттин ичиндеги өзүбүздүн өндүрүштү колдош үчүн буйртма бериш керек. Анда мынакей силерге $1 миллион бөлүп беребиз, тетиктериңерди алгыла, станокторду алгыла, могуларды да чыгаргыла деп. Азыр баарын чыгарса болот, мекендештер. Азыр деген мурункудай заман эмес, нанотехнология өнүккөн, IT технология өнүккөн. Азыр мурункудай бир заводко барып бирдекени алып кереги жок. Интернетке отуруп туруп эле жазып чыгарсаң, бүт тетикпи, станокпу баары чыгат. Ошонун баарын колдош керек. Жок, булар сырттан алып келген, буларга выгодно, сырттан бирөө менен келишет, ошонун негизинде өзүнүн 15-20% жейт. Ошон үчүн бул жакшы эмес. Ошон үчүн мен Кумтөр жанагыдай ижарага $80 миң офис алганына каршымын. Андан көрө Кыргыз мамлекетиндеги бир жаңы келип кошулгандарга айтып коеюн, урматтуу мекендештер. Кумтөр бөлтүрүк, теңиз бөлтүрүк $80 миң Орион деген имараттан ижара алды. Ошол тууралуу кеп болуп атат, достор. Оюңарды айтып бөлүшкүлө. Ошон үчүн биз өзүбүздүн өндүрүштү гана колдогондо биз жакшы жетишкендиктерге жетишебиз. Айтып атпаймынбы? Мык керек болсо дагы буйртма берип Кыргызстандан чыксын дегиле. Ошондо биздин биринчиден ошо алтындын оборотунда жүргөн акча Кыргыз мамлекетинде калат. Экинчиден Кыргызстанда бир орун жумушчу болсо да өзүдө калат. Мукталы Сайдиев жазып атат.
өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргө илем дегендей эле болуп калды го дейт. Андан жаман Мукталы, андан жаман бир тууган азыр деген өтө. Умар жазып атат. Канча сом? Бир жылга бу көбөйттүңбү? $636 миллион сом болуп кетип атат. Көрдүңөрбү, бул эбегейсиз чоң акча, урматтуу кыргызстандыктар. Ошон үчүн ар бир нерседе бизде калыш керек. Ар бир тыйын 6 миллион деп атасыңбы, ошонун тегереги. Ар бир тыйын бизде калыш керек. А булар эмне кылып атат? Чет өлкөдөн буйрутма берип атат. Чет өлкө менен иштеп атат. Мунун кылып аткан иштери президентке жетпей эле, президент эми ошонун баарына жетишпей эле да, бул ошо отчет алганда тегерегинен акырын эле алдап коюп атат. Өткөндө президенттин интервьюсун окудум. Кумтөр не резиновый деп президент айтпады. Ушул сөз бул бөлтүрүктүн сөзү. Ал айтып келип атат да, президентке жетип атат, ал айтып атат, жок, андай эмес, сизде алдап атат. Муну президентке жеткизиш керек. Анткени айтып атпаймынбы, кумтөр если биздики болуп толук өтсө, анда бүт нерсени, кумтөргө керектүү нерсенин баарын өзүбүздөн алышыбыз керек. Албетте, мына салыштырмалуу айтып атам, жанагыдай 150-200 тонна көтөргөн катты Кыргызстан аз чыгара албайт. Туурабы? Бирок ошонун дөңгөлөгүн чыгарыш бул оңойдон оңой нерсе. Если бизге буйрутма берсе, силер чыгаргыла депчи, ушундай бир 2-3 тетигине чейин чыгарганга керек. Ушундай керек болуп атпайбы? Анан баардык жогун баарын ошолордон эле алабыз, ошондон. Жок. Ошондо эмне болот? Бизде Кыргызстанда дөңгөлөк, каттын дөңгөлөгүн чыгарган мекеме, завод ачылат. Көрүп атасыңарбы? Ошондой эле жанагыдай эле темир тезектерин да керектүү эмне үчүн ошо кумтөр өткөндө деген кышында уят эле болушпады. Каттын көбүнүн фильтрлери тоңуп калып, жана солярка, булар ортодогу шылымдар менен кошулуп, солярка, российский зимний солярканын ордуна эми тияк жайлоодо кумтөр, өзүңөр ойлосоңор, канча миң метр деңиз деңгээлинен өйдө турат. Ошол жака жайкы эмени кошуп салган, жайкы солярка тыгышкан буларчы. Элдияр минтип жатам, мык чыкарчу тууган биринчи сен. Элдияр миң деле жок экен. Айтып түшүндүрүп атса, мык чыгарчы дейт. Мык эмес, азыр Кыргызстанда торпедалар чыгат. Викторге сүйлөбөйүн деп. Президент все знает, не надо его оправдывать. Эми балким санчаңыз, если билсе алган анда уят нерсе болот президенттен. Ошондой эле кышында солярка бөлтүрүктүн командасы зимний солярканын ордуна летний солярка тыгып ишип, каттар токтогон. Андан кийин эле ошо шариктер өз убагында келбей ишканага тоожу жумуш бир убакыт токтоп таштандыдан теришкен. Андан кийин жумушчу Мемин деген мыкты специалисттердин баарын жумуштан алып салган, замдар кумтөрдө 5 жыл 10 жыл иштеп жүргөн. Аларды алып салып, азыр өзүнүн мунун үй бүлөсү өзү Алматыда жашайт да. Ошонун негизинен өзүнүн кайындарын алып келип, балдарын алып келип ишти токтотуп атат. Ошон үчүн ушундай далилдер бар, достор. Эсте кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Эстенин сөзүн окуйунчу. Акжолтой байке, кандайсыңар? Менин инклюзивдүү бала бакчама расширенияга 100 000 сом таппай атам. Дагы жетишпей калбадым. Эстенин жооп берейин сага, мына кайда чыкты. Көбүрөөк мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алайын деп, молодец. Бизден эмне кылып атканын карагылачы. Мынакей, мына ушуну айтайын. Мына Эсте реальный суроо койду, достор, силер да жооп бергилечи. Мына Эстеникин кайра окуп берейин. Эсте бул Караколдо, Сыккөлдө мыкты активист кыз. Өзү иш алып барып, көп Кыргызстанга жардам берип аткан. Эми Эстеникин мына окуп берип, мына уже реальный. Силер да жазсаңар, ушундай сунуштар жазылат, 80 000ге эмне кылса болот. Эсте жазып атат. Акжолтой байке, кандайсыңар? Менин инклюзивдүү бала бакчама
расширенияга 100 000 сом таппай атам. Дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алайын деп дейт. Кылып жатканын ошону айтып атпайбы, мисалы үчүн. Бул өтө туура эмес. Эсте сен прямой эфирге кошоюн, сен айтчы гана ошо оюңдан, андан ары иш кылабыз давай. Мен сен түз эфирге кошуп атсам, көрдүңөрбү мынакей. Жанагыдай өзгөчө балдарга 100 000 сом таппай атат. Бул $1000 эмес, булар деген 80 000 доллар кетирип атат. Элестеткиле. Бул эмне деген чыккынчылык. Жанарбек Кубанычбеков дейт. Только Мадумаров алга колдойбуз дейт. Колдооңуз эми, колдооңуз, ким сизди колдобу деп атат. Ошондой иш-чаралар болуп атат да, достор. Ошон үчүн бул жаман нерсе, өтө жаман нерсе. Кыргызстандын акчасын мындайча айтканда воздухка ыргытканды түшүндүрөт да мекендештер. Ошон үчүн баарыбыз тең аракет кылалык, өздөрүбүздүн оюбузду жазалык, достор. Колубуздан келишинче муну кайра артка тарттырыш керек, арендасын кайтарып чыгып. Анткени бул Орион деген тоже мен тактабанан айтам кимдики экенин. Жерде арендасынан башка чыгат. Ошон үчүн муну дагы счетный палатага арыз жазабыз. Ошо менен иш алып барабыз, достор. Ошон үчүн биз кылып аткан нерсе көбү менден сурай берет. Эмнеге мындай иштерге барасыз деп. Биз айтпасак ким айтат, айтсаңар? Баарыбыз чогуу иш алып барып, мисалы үчүн өткөндө эле мына казино менен алып урушуп жаңы эле бүтүп атабыз буюрса. Кудай буюрса депутаттардын бир 30 менен сүйлөштүм, казинону өткөрбөйбүз деп кепилдик берип атат. Андан кийин 80 000 долларгачы IT парк ачса болот. Достор, өткөндө Жапаров айтып атпады беле тиги. Чолпон тагасак, мынакей ошо 80 000 долларга лучше айына $1000 төлөпчү 80 айтишникти ачсак Кыргызстандан, Кыргызстан оңолбойбу? Көрүп атасыңар. Ошон үчүн ушунун баарын аракет кылалык. Мынакей мен азыр ошо 80 000 доллар айына мамлекет бөлүп берсе, мисалы жеке таш чекникке биз айтишник балдарды алып келип чогултмакпыз, айына $1000 төлөп мыктылап. Ал мен минимальныйын айтып атам, $1000 төлөнгөнчү балдарчы. Мен деген мыкты балдар бар да, айти жагында иштеген. Алардын акчалары кымбат болот, достор. Ошон үчүн мына эсте дагы өзүнүн жанагыдай өзгөчө балдарга эме ачабыз дейт. Эсте мен дагы эсимде болот, эсте колубуздан келсе бири-бирибизге аралашып жардам берели. Бирок аябай сонун нерсени алып турсуң, эсте ошо направлениядан иш кыл. Бул өтө керектүү нерсе. Анан тиги ДМЧ деген да группа бар, ошо өзгөчө балдардын тобу, ошол жака да кошуп коеюн, алар менен чогуу иш алып барса болот. Ошондой мекендештер, менин айтып атканымдын баары Кумтөрдөгү азыр бүт былыктар, мисалы үчүн Кумтөрдө азыр мурун стабильно эме менен катчу түз орун менен Жазбо Азизбек, Усманалиев Токберен казино токтосо ордуна башка дагы бир арам жолду ойлоп табат. Садыр Жапаров ага арам менен адалдын айырмасы жок экен го. Айс ошону түшүндүрүп айтыш керек. Мен муфтиятка дагы барганда айтам, түшүндүрүп айтсын президентке жакындары. Арам деген нерсе чексиз арам болот. Акыр кыяматка адал деген адал болот ошо. Ары алып кетиш керек да. Макул так арам нерселер көп сатылып атат. Достор, мына 44 киши көрүп атат, бөлүшкүлө. Бүгүнкү теманы силер үчүн да айтып коеюн. Теңиз бөлтүрүп учкунда отура бербей, эски зданияда, эски имаратта. Бул Чүй менен Панфиловдун кесилишинде 80 000 долларга аренда снимать этип көчүп келиптир. Мурун эле бир 2 ай, 3 ай мурун биз айтканбыз. Анан бүгүн бар өтүп баратып көрсөк көчүп келиптир. Ошого каршы чыгып атабыз. Ошо 80 000 доллар силерге жалпы айтып коеюн. Айына 80 000 доллар ижарага алса, жылына 920 000 доллар болот экен. 1 миллион доллар. 1 миллион долларга эмне деген имарат сатып алса болот? 1 жылдык эле акчасына. Өзүңөр элестеткиле. Анан 20 жыл иштесе Кумтөр 19 миллион доллар, 200 000 доллар болот экен. 19 миллион 200 000 доллар.
өзүңөр элестетип атасыңар, эмне деген астрономический сумма болот атпайбы, астрономический. Бул жакшы эмес. Ошон үчүн мекенчил достор, биздин айтып аткан бул кайра өз ордуна кетиш керек, же бир айдын ичинде офис сатып алсын, ошону мамлекетке өткөрүп, ошол жерге барып отуруш керек. Эми ал арендага алган эчтеке эмес, аларды ичин ремонту кетти, ичиндеги эмеректер бар, эмне деген кымбат эмеректер. Биз азыр аяка балдарыбызды жиберип тарттырабыз, ичин көрсөтөбүз. 5-6 тиги эшик коюп алыптыр катар эле. Президент биякта калсын дейт. Ошонун астынан барып тартып элге көрсөтүш керек. Бул туура эмес. Өтө туура эмес. Анан Теңиз Бөлтүрүктү мына автобиографиясын деле тартып чыгарып көргүлөчү. Бул кесипкөй мыкты специалист эмес. Кесипкөй эмес. 30 жылдык тажрыйбам, 30 жыл Кыргызстанда ар кайсы фирмада 1 жылдан 2 жылга чейин иштеп жүргөн болду. Бир мыкты специалисттер, мисалы үчүн, чоң проекттерди иштетет, мисалы $50,000, $100,000, $500,000, $1 миллиарддык андай эмесинде тажрыйбасында жок. Ошон үчүн мекендештер, ар бир акыйкатсыз нерсеге туралык. Өзүбүздүн, бул сиздин, менин акыбызга кирип атат. Ошондуктан бул азыр Кудай буйрса, бул уран дебедимби? Казинону бир жаңсал кылып чечимин билип алабык. Андан кийинки ишибиз ушу Кумтөрдөгү адилетсиздиктер жана ушу Бөлтүрүк, жеке мен Бөлтүрүктүн кесипкөй эмесине. Бул президентти алдап, мамлекетти алдап, бизди да алдап атат. Өзүңөр ойлоп десеңер, бул эме кылам дейт да, ГЭС салам дейт, дагы эмнени айтып атат? Туризмди да өнүктүрөм дейт. Бир тармакты өнүктүрүш керек да, ошол жерден түшкөн акчаны наоборот бөлүп, элге бөлүп бериш керек. Ал элдин акчасы деп коюп, башка жака тыгабыз деп атат. Ошон үчүн бул жакшы эмес, мекендештер. Баарыңыздарга рахмат. Эмени азайталык. Өзүңөрдө комментарий бүткөндөн кийин, түз эфир бүткөндөн кийин оюңарды бөлүшкүлө $80,000, мисалы бир айына силер эмне мамлекет үчүн сунуштайт элеңер. Мына эсте жанагыдай айтты өзүнүн майып балдарына, жылына $920,000 эмне кылат элеңер? 1 жылдык акчага, 20 жылдык акчага $19,200,000 эмне кылат элеңер? Ошолорду айтып кошулгула. Силерди урматтап, Ак Жолтой Тукунов.